Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад шаарындагы акын котормочу Түмөнбай Байзаковдун ысымы берилген жаңы Борбордук проспектини ачты. Мамлекет башчы салтанаттуу маанайда чогулгандардын баарын келе жаткан майрам өлкөнүн эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Ал ата-бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп, урпактарына аманат калтырган көз карандысыздыгыбызды жана мамлекеттин бекемдигин сактоону каалады. Мамлекет башчы кайталангыс талант Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгына карата министрлер кабинети 2023 жылы республикалык деңгээлде өтүүчү мааракелик иш-чаралар тизмесине кирген бир катар майрамдык иш-чаралар пландаштырылганын ырастады. Садыр Жапаров 100 жылдык мааракенин алкагында Жалал-Абад шаарынын кире бериш бөлүгүндө орнотулган стелага акындын ысымы жазылып, шаардын жаңыдан реконструкциядан өткөрүлгөн Борбордук көчөсүнө анын аты ыйгарылганын канаттануу менен белгиледи. Эми мындан ары Кыргызстандын 3-үчү ири шаары болгон Жалал-Абаддын негизги проспектиси Түмөнбай Байзаковдун ысымы менен аталат. Ошол эле учурда президент жакында Түмөнбай Байзаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры артыкчылык даражасын ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол коюлганын билдирди. Ал мындай кадам көрүнүктүү инсандын эмгегин баалоого, ошол эле учурда ысымын түбөлүккө сактоого багытталган туура чечим болгонун айтты. Сиздер менен Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 32 жылдык майрамынын алдында жүз көрүшүп отурам. Ошондуктан эң алды баарыңыздарды келе жаткан эгемендик майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ата-бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп, урпактарга аманат калтырган көз карандысыздыгыбыз бекем болсун. Эгемендигибиз, эркиндигибиз түбөлүк болсун. Эгемендик, эркиндик, ата мекен дегенибизде аскасы бийик ала тоо, ажайып кооз жаратылышка ээ Кыргызстан жери эске келет. Мына ушундай ала тообузга, ата мекенибизге байланыштуу ыйык сезимдерибиз керемет ыр-саптарына айланган. Мамлекеттин символу болгон гимндагы ак мөңгүлүү асказы оолу ата мекенибиз менен башталат. Ал эми эл арасында улуу кичүүнүн баарынын жадыбалындагы экинчи гимн катары кабыл алынган Кыргыз жери ырын, анын ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, улуусуң Кыргыз жерим нурдан бүткөн, сулуусуң Кыргыз жерим ырдан бүткөн деген саптарын билбеген, укпаган кыргыз атуулу болбосо керек. Мына ошол мүлдө кыргыз журтчулугунун жүрөгүнөн түнөк тапкан керемет саптардын ээси Жалал-Абад жергесинин кулуну, кыргыз элине белгилүү акын, котормочу Түмөнбай Байзаков атабыздын быйыл 100 жылдыгы белгиленгени турат. Эгемендик майрамы баштаган чоң-чоң майрамдарда, мамлекеттик деңгээлде уюштурулган иш-чараларда алыста жүрүп, ата мекенин сагынган мекендештерибиздин жүрөгүндө ар дайым ушул ыр-саптары жаңырып турат.